Токмок шаарында мыйзамсыз менчиге кеткен бала бакча мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда бакчанын базар баасы 920 миллион сомду түзөт. Текшерүү учурунда Токмок шаарындагы 2 кабаттуу бала бакча 1996-жылы жеке адамдар тарабынан мыйзамсыз менчиге кеткендиги, азыркы тапта максатсыз пайдаланып жаткандыгы аныкталды. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетишсиздигин эске алуу менен аталган комплекс Токмок шаардын мэриясынын балансына өз багыты боюнча пайдалануу үчүн берилди деп айтылат маалыматта. Бакчанын жалпы аянты 6900 чарчы метрди түзөт. Санкт-Петербургда 21 жаштагы кыз 6-кабаттан кулап окуяга тиешеси бар делип 2 киши кармалды. Бул тууралуу ТИМден билдиришти. Маалыматка ылайык окуя 3-сентябрга караган түнү болуп, полиция саат 2 чамасында жерине барган. Кыргыз жараны бир нече жаракаты менен ооруканага жеткирилди. Анын абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ошондой эле окуяга тиешеси бар деген шек менен 22 жаштагы 2 жигит кармалгандыгы маалым болду. Россиянын укук коргоо органдары тарабынан текшерүү иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Окуяга тиешеси барлар Кыргыз Республикасынын жарандары экендиги жана Санкт-Петербург шаарындагы башкы консулдук бул ишке көз салып жаткандыгы кошумчаланды. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев экс-президент статусун калыбына келтирүү өтүнүчү менен Жогорку Кеңешке кат жолдогон. Маалыматты конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрайымы Чолпон Султанбекова тастыктады. Анын айтымында кат Жогорку Кеңештин төрагасынын атына 30-июлда келип түшкөн. Катты эртең менен алды, маселени күн тартибине чыгаруу абдан татаал процесс. Бардык фракция депутаттары менен макулдашуу зарыл, деди ал. Аскар Акаев 2005-жылдагы саясий окуялардан кийин өлкөдөн качкан. 2021-жылы ал Бишкекке келип, Кумтур маселеси боюнча сурак берген. Андан кийин башкы прокуратура ага карата кылмыш иши токтотулгандыгын жар салган.